Здравствуйте, дорогие друзья! Если бы вы хотели приобрести дом, квартиру в рассрочку, то вам сюда. Кооператив Ансар предоставляет вам самые наилучшие услуги, а для более подробной информации мы ждем вас в нашем офисе Панфилова 178. Siz Ansar'da tanışmanız gerek. Antkeni biz şariatqa to'g'ri kelgan yo'l bilan gana ishlaymiz. Kooperativ pul alып berilgan uy же avtouna sizning atыңызга катталат да 10 жыл бою бөлүп төлөгөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз менен келишим түзгөндөн кийин биздин лотереяга катышып, үй, машина же болбосо чет өлкөгө саякат утуп алсаңыз болот. Бизнес баштоого да каражат бөлүп бере алабыз. Ансар ыңгайлуу жана ишеничтүү кооператив. Ansar, işçilerini aktayız. Kolun жылып экен, ушу кармап турайынчы. Ооба, кармап туруңуз. Сен жыргап турайын. Неме? Сиз деле мусулмансызбы? Билбейм. Сиз кайсы динди карманасыз мындай? Мен дин карманбайм. Ишеним кайсы неме аркылуу? Турмуш курууга азыр шашпай элемин. Шашпай бир 60ка. Шатайып калганда темде койсун. Book shouldn't be judged by its cover деген сөз бар да. Бул деген Аябай маанилүү экен. Философиялуу. Бул деген китеп мукабасынан таанылбашы керек. Жылаңач денеден. Өзеке жылаңач дене баары бир неме да бул? Табиатта эркек. Мына кое турсаңыз. Бул табиаттан, бул мындай инстинкт эжеке. Сен просто бойдоксуң да. Сен ачкансың азыр. Жок, бойдоктун баары ачкалык эжеке. Senin toyelek takpiyan barıcı. Жок, эми баарыныкы тоелек ташыйсың. Мага окшогон ачкалар да көп да. Ошон. Жалгыз жашаган эмес жакшы. Иттей сондай. Жалгыздык бул бир гана Кудайга таандык дейт да. Анан жалгыздык адамга таандык. Мисалы, уйдун дагы эркеги болот дегендей. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, баардыгыңыздарга салам. Бул жолу дагы биз коомдо талкуулап аткан, сиздерге кызыктуу болгон каарманыбыздан интервью алууну баштадык. Ал бүгүнкү биздин коногубуз бүгүнкү күндө эң хайптын чокусунда жүргөн Назира Айтбекова эжекебиз менен интервью болмокчу. Көпчүлүгүңүздөргө азыр кызык болуп аткан болуш керек. Баардыгыңыздар акыркы кабарлардан кабардар болсоңуздар керек. Ошол кабарлар боюнча, андан башка толтура суроолор боюнча эркин маек болот. Сиз дагы менден суроо берип, экөөбүз мындай кадимки жашоодо сүйлөшүп аткандай сүйлөшсөк болот деп айтайын дегем. Камера жок эле. Анан эми кандайсыз? Жанагыларды кымбайла коюп. Чечинип баш. Антип эле койду. Ойлондум. Кандайсыз? Бүгүн экөөбүздү шаардан сырткары эч ким жок жака чыгып, эл көрүп калбасын окуй деп туруп, анан ушул жерден интервью алайын деп чечтим. Бүгүнкү күндөгү абалыңыз кандай эми? Ал акыбалыңыз кандай? Кудай майдап кеткенде. Бул билесиңби, немен эле? Атактаңктын туу чокусунда турганда кичине башың тегерене түшөт экен. Аба таза экен бирок дээрде. Давлениеңиз көтөрүлбөй эле. Давление болбой эле. Элдерди давление кылып атам. Ошо элдерди акыркы учурларда аябай давление кылып атасыз анан. Бул эмне болгон давление? Бул пландашылган давлениябы же мындай жөн жерден туруп эле давление кылып ийин деп чечтиңизби? Тей жагат да. Менин хоббим давление кылуу. Те олту жооп берейинчи. Олту ушул жерден туруп бир бери карап алып турам. Давление мындай да, мен дегенчи профессиональная привычка деп коет го, камера издей бересиң го, анан камерага мындай түздөнүп, анан камерага сүйлөгөнгө аракет кылып элечи, ошол нерсе болуп эки камерага тартылып кетип атам да. Эми давление боюнча негизи билбейм, мындай бир мисал үчүнчү бул телефон болот го. Эгер мындай көтөрө турсак, телефондун бул бетин мен көрөм. Бирок сен көрбөйсүң ал бетин. Бул бетин сен көрөсүң, бирок ал бетин мен көрбөйм дегендей. Экөө тең эле минтеп турган болсок, меникинин дагы чындыгы бар, сенин да чындыгың бар. Мен чындыгымды айтам, сен экранды биягын айтасың, мен биякта 3 баягы экран немесин айтам, камерасын айтам. Чыкса ушундай да, анан
сеникин дагы жокко чыгара албайм, өзүмдүкүн дагы жокко чыгара албайм. Ар бир адам өзүнүн чындыгы, өзүнүн деңгээли болот адамдынчы. Биринчи кабатта жашаган адамдар болот, биринчи этаждан эле башын минтип караса ошону көрөт. 9-чу этажда жашаган адамдар болот, алар кененирээк көрөт дегендейчи. Кеп адам кайсы кабатта жашайт, акыл сезими, аң сезими кайсы деңгээлде жана эмнени көрүп атат дегенде. Биринчи кабатта көрүнгөн нерсе дагы биринчи кабаттагы жашаган тургун үчүн ал чындык. 9-чу кабаттын чындыгы ал общий картинаны көрөт, жалпы картинаны. Ошон үчүн кимдир бирөөгө бул нерсе абдан мындай уят нерсе, шерменде, деген нерсе болсо, мен үчүн билбейм, мен үчүн сулуулук, мен үчүн искусство, мен үчүн сон болду деген нерсе да. Анан мен ушу сүрөткө жана суунун жээгинде түшкөн сүрөттөрүм бар го. Ооба. Сууда түшкөн сүрөттөр, бир учурда да ушундай бир давление кылдыңыздар онда. Сүрөттөр бар го, ошо чекчеген сүрөттөрдү мисалы үчүн пландаган эмесмин да. Жөн эле Бабенко деген фотографтын тартуу ыкмалары жана эмгектери ушунча жагып калган үчүн ага жөн эле жазгам да. Лев, мен дагы ушундай сүрөттөргө чыккым келип атат. Сенин колуңда мындай фотосессия чогуу жасап, чогуу иштешип, мен сага мындай рекламалык негизде жардам бере алам деп. Айтсам макул болуп эле пландалганда эмес, иши кылса эле жөн эле тартылган чыгып кеткен. Эле бас жүрүдө эле айдап кетип калгандагы ошол жактан көйнөктөр кийгизип туруп, суга отургузуп эле чачып туруп тартып салган да. Мен да түшүнбөй калгам эмне болуп кеткенинчи. Чечтин да тоо деген да. Могу да эмне болду эми? Ушул сүрөттү чыгардыңыз? Жок, биринчи сүрөттү чыгардым да. Ошол сүрөттү чыгарганда мен сүрөттү көрүп алып, мен сулуу аял турбаймбы? Ушундай дагы искусство болот турбайбы? Карачукмуш деп суктанып туруп, Фейсбукка чыгарып койгондо ал жарылып кеткен да. Анан дагы ошол жарылып кеткен нерсени кайталап коеюнчу деген нерсе болгон жок менде. Ошо эмне максат болду? Анан максатыңызга жеттиңизби? Чын эле Назиранын чачы кыркылган, башка өңгө боелгон, башкача стилде түшкөн Назира мага аябай жагып калды сүрөттөн, кара костюм. Аябай жагып калды да, сон болуптур деп аны чыгарып койсом, элдин баары уят эле уят, анан балекет түлөкөт дегенде жанагы уят деген андай эмес, мындай болот деген нерсе менен экинчисин чыгардым. Ак көйнөгүмдү жанагы сөздөр менен уят деген мондай болот. Коррупция болот, уят деген тиги болот, бул болот. Силер мен төшүмөн башка эчтеке көрбөй элесиңер деп ачуум келип, кадимкиде кайнап ошол нерсени чыгардым да. Ошол көбүрөөк хайп болуп кетти окшойт, карама каранды. Анан эми мындай түпкү максаты эмне болчу эми ошондо? Бул түпкү максаты атайын нерсе мындай да, мындай. Көпчүлүгү эми ошол өзүнө бурдуруп, анан ошол сүрөт аркылуу жана түбүндө жазылган көйгөйлөрдү жеткирейин деген ою бар болчу. Ал дагы ой бар. Негизи эле мен деген ушундай билимдүү, караңгы эмес, жарык. Мен деген мындай денени көргөндө өлүп талып, шилекей куйулган же арам ойлогон жерде эмес. Денени көргөндө, кадимки эле бакты көргөндө тим эле делебең козголбойт да. Жаратылышты көргөндө болот. Тоону көргөндө чечингин келип эле укмуш делебең козголо бербейт да. Ошондой эле бул деле денени көргөндө элдин баары делебеси козголуп, өлүп талып, каяктагы бир киндиктен ылдый кир нерселерди ойлобосун. Адамдын мындай көзү тойгондо, бул көкүрөгү ток болгондо, бул нерселерге башкача көз карашта карайт. Биздики биягыбыз да ачка өлүп талып көчүктөн өйдө чыга албай атканыбыздын себеби ошол. Деңгээлибиз мондай болуп атпайбы, киндиктен ылдый болуп атпайбы? Мага жазгандарды, мага кат жазып, мага чалып, телефон чалгандар реакция болду да сизгечи. Ошолордун мисалы үчүн жалаң билимдүүлөр, жалаң мындай немелер, кыйын адамдар, көп тил билгендер, чет өлкөдө иштеп жүргөндөр, момундай адамдар Назира молодец. Туура кылып атасың, туура сөздү козгоп атасың деген болду. Ишпалдасын кетирип, көчүк деңгээлине түшкөн энеңди сыбаланча, шерменде, шүрмөндө дегендердин баары бүт жана ката жазгандар,
же болбосо фейк аккаунттар, же болбосо аты жыттап такыр жок немелер, анан жашоосунан нааразы болгон адамдар да аларчы. Мисалы үчүн Азирет, сен экөөбүз өлө бактылуу болуп атсак, жан дүйнөбүздө жыргалчылык болуп атса, кантип бирөөнү сөккөнгө дитиң барат. Сен аны бирөөнү сөкө албайсың, маанайың ушундай бактылуу болуп атсаң. Сен жон гана элдин баарына позитив бересиң, тегерегиңе позитив чачасың. А бояктагы бактысыз турмушта жашаган гана көкүрөгү мындай көп нерсеге өйүп турган, санасы көп, ушундай сазга чыланып турган адам гана чарылдайт, жана бакача. Анан баканын, ар бир баканын оозун тие албайсың, ал баканын жаратылышы. Балыктын жаратылышы таза суда сүзүү, неме болуу, мындай унчукпоо деген нерсе. Ар бир адамдын да өзүнүн жаратылышы болот. Анан паст деңгээлге түшүп, алар менен бакача чарылдашпайсың же итче үрүшпөйсүң да. Тей сүйлөдүм бе? Токтоосуз. Ооба, токтоосуз бир ушул жерден эл үчүн жер үчүн сүйлөп бердиңиз. Неме эми? Колуң жылуу экен эле. Кол жылуу ай. Так аяң жылуу дер да. Бүт жылуубуз азырынча. Жан десе, жаңы куртка кийип, апакай байт. Атайы сиз үчүн даярданып келдим. Аябай жакты титиреп, фамилиямды жаттай албай, кайра сүрдө. Сүрдөт атпайсызбы? А сиз элдин баарын сүрдөт атасыз, мен эле эмесмин, Инстаграмдын баарын сүрдөт. Какап-чакап бере кой, кийинки какап-чакап кийинки. Кийинки какап-чакап эптеп, калтырап кийинки суроону берейин анда. Сиз айтып атпайсызбы эми неме депчи? Не деп? Токтонуп алдыңызбы? Эми эмне болгон күндө дагы биздин менталитет бүгүнкү күндө бул нерсеге жооп бербейт экенин сиз билесиз да өзүңүзчү. Качанга чейин менталитет качанга чейин динде уруксат бербейт. Эле отура беребиз, чыкпайлыбы ошол саздан? Чыкпайлыбы? Жок эми. Өспөйлүбү? Кандай дейсиңер? Ооба, менталитет деген сонун нерсе, салт сана деген тей сонун нерсе. Бирок бир калыпта тура бербеш керек. Бул аң сезимди ачыш керек да, көп китептерди окуш керек, саякатташ керек. Мындай эле жерди көрүп эле ушунча жер менен эле аракет кыла бербей, өстүргүлө да ушул нерсени. Жок эми жанагындай суроо болуп атат да мунун артындачы. Ушинтип сиз мындай чечинип чыгарып атпайсызбы сүрөтчү? Анан ошону менен кантип өскөн өнүккөн? Жок, мен аябай эки жүздүүлүгүңөргө таң калам да. Мына жайында тим эле дырдай, жылаңач, тиякпактарыңардын баарын чыгарып эле көлдө жүрөсүңөр го. А эмнеге ал нерседе уялбайсыңар? Эмнеге бири-бириңерди "Кудайым ай, уят, сен күнөөгө батып атасың" деп кыйкырбайсыңар? Эмнеге? Логикам жетпей атат да. Мен мисалы үчүн жайында эл жыгырап турган жерде купальникчен ары бери баса албайм. Мен немем жетпейт, духум жетпейт ошол жакта купальникчен элдин баарын көчүңдү каратып коюп ары бери баскандан. Бирок силердики жетип атат го. А меники жон гана сүрөткө түшүп, искусство катары, меники актриса катары бир образ жаратып, ошол нерсени чыгаруу жетет. Андан дагы мындай монтип чыгып калган нерсе жок го. Ал деген мындай жабылуу намёгу менен болгон нерсеге өлүп талат жатты. Жаман эки жүздүсүңөр, Неме деп атышат да, анан суроолордун жанагы комментарийлердин көпчүлүгүн карап чыктым да, анан ошол жакта эми сен деген балаң бар да, туугандарың эмне дейт депчи. Чындап эле бул аябай мындай эми оор чечим болсо керек ушундай нерсени чыгаруу. Оор жок эле. Мен ата-энем, жок, ата-энеңиз балаңыз эмне деп атат чын эле? Мен ата-энем, менин балам, алар деген мындай, булардын деңгээлинде мындай ойлонбогон кишилер да. Булар кенен ойлонгон кишилер да. Алар болсо мени, ата-энем мисалы үчүн мени аябай жакшы билет, жан дүйнөмдү билет, эркек экенимди билет. Апам эмне деди дейсиңби? Не деди? Апаңыз эмне деди? Анан балаңыз эмне деди? Апам болсо, ай качан чоңоёсуң деди. Мен азыркыга чейин эмчек кармап жүрсөм ошо да. Мамам үчүн кенене кыздым да менчи. Анан бул жон гана апамдын көзүндө бул жөн эле кичинекей кызынын бир тентектиги. Анткени мектепте аябай жакшы окугам, баскан эмесмин, отурушка чыккан эмесмин, өз күчүм менен экстерне 10 жылда 11 классты бүтүрүп, өзүм күчүм менен Ататүрк Ата университетине тапшыргам, аяктан дагы күнү түнү окуп, эң кыйын алдыңкы студенттердин арасында кирчүмүн, өз күчүм менен ушинтип
бийиктикке жеттим, мен көчүгүмөн түрткөн бай туугандарым да жок, бай ата энем да жок. Мен өзүмдү өзүм жасаган киши. Баш көтөрбөй жүрүп, момтип абийирим менен турмуш курдум. Анын баарын жакындарым билгени үчүн мени арам нерсе жасап атат деп ойлобой эле алар. Силерчилип мени шерменде, анан тигинде мындай дебей эле алар мени. Жөн эле тентектик кылып атат деп атат. Уулум дагы мисалы үчүн бул акыркы жылдары туулган балдардын аң сезими такыр башка. Советтер Союзунда калыптанып калган баягы уят анан деген нерсе жок аларда. Алардын көз карашы таптакыр башка. Менин баламдын да көз карашы башка. Ал деген бияга ачка, мындай бир жылаңач аялды көрсө, секс объекти көрүп аткандай өлүп талып, шилекей куюлуп, тияк-бияктар минтпейт да. Ал балам жөн гана дене жаратылыш экенин билет, болду. Алдын мээси, фантазиясы мынтип өөрчүп кетпей эле да. Мага баламдын көзү ушу жөндө система сүйлөшүп калдык кечинде эле. Анан айтат: "Апа, сен жана хейт жазгандарга, жана жаман-жуман жазгандарга көңүлүңдү оорутпа" дейт. Маани бербе дейт. Анан неге десем айтат: "Алардын жакшы жагын колдонуңуз" дейт. Анан кантип колдоном десем, айтат: "Алар аябай уу тилдерин менен жазышат жаман нерсе. Бирок арасында кандайдыр бир деңгээлде чындыгы болот" дейт. Алар деген сиздин мындай эгоңуз элдин баары эле мактап турса, мен кыйын экенмин деп бир эгонун чокусуна чыгып аласыз дагы өспөй калышыңыз мүмкүн дейт. Чыгармачылыгыңыз өспөй калышы мүмкүн. Тигилер болсо кичине буттан тартып мынтип силкип турганда, сиз андан ары дагы аларга көргөзөм деп өсөсүз дейт. Ошон үчүн хейтерлерге азыр рахмат айтып алыңыз деп. Өле сонун нерсе айтты, 12 жаштагы балам. Анан ошон үчүн анын деңгээли ушундай бийик деңгээлде. Мындай кенедей момундай деңгээл менен силердин деңгээлиңер менен ойлонбойт алар. Мен деле ошентип ойлоноюн деп. Сиздин балаңыздай кача ошондой ойлоноюн деп аракет кылып атам. Жок дегендечи. Анан эми баары бир бул ауырат эжеке, булчу. Уяттуу жери болуп калып атпайбы? Жок, мен уяттуу эчтеке көргөн жокмун. Билесиңби, балам канча жашта эле? 2 жашта эле, 3 жашта эле. Бала жок, 1 жашта болчу. Балам эмизип жүргөм. Анда неме деген шайлоо болуп калып, мени бир партиянын немесине тартты, рекламный ролигине. Анан кадимкидей төшүмдү чыгарып, баланы балкылдатып эмизген ролигим бар да. Анандай неме бешигени эмнеле жана бешигирин ырдайм да. Ошол сүрөтүмдү чыгарганда элдер ушунчалык тапыратып сөккөн да. Уяты жок, эмчегин көргөзүү, анан бала эмизип аткан эмчекке көзү түшкөн айвандардын деңгээли ушунчалык болсо мен эмне кылайын? Эмчек деген жаратылыш, аны менен баланы тойгузабыз. Бүт эле жаратылыш да, мен билбейм, такыр уят нерсе көрбөйм. Анан сизди колдоп флешмоб болуп кетпеди булчу? Чечин флешмобучу. Анан элдин баары чечинип башташты да. Эркектер баш болуп чечинип атышат. Анан чечинбе деген дагы флешмоб чыкты ошого эле. Анти чечинге. Анти чечин чыкты. Чечинбе дегенчи. Анан эми мындай карап туруп элдердин немеси кандай болуп атат? Эми кайсы жагы көбүрөөк болуп атат? Чечин көппү же чечинбе көппү? Анан чечин дегендер кимдер, чечинбе дегендер кимдер? Чечин дегендер орус тилдүүлөр, анан чет өлкөлүктөр, аң сезими өскөндөр, китеп окугандар, жылаңач денеден сексуалдык объект эмес деген ач көздүктүү эмес, жылаңач денеден. Өзеке жылаңач дене баары бир неме бул? Табиатта эркек мына кое турсаңыз. Бул табиаттан, бул мындай инстинкт эжеке. Сен просто бойдоксуң да. Сен ачкансың азыр. Жок, бойдоктун баары ачкалык эжеке. Сенин той элек тияк бияң барычы. Жок, эми баарыныкы эле той элек.
мага окшогон ачкалар дагы көп да. Ошон үчүн тойгузуп алгыла деп чыгарып атам да. Жок, канча окуган ченде деле, канча илимдүү болуп, илим изилдеп кеткен ченде деле бул табигый, бул талап да бул адам. Уксаң? Кызыгасың да жеке. Макул, жаным, уксаң? Анан эми мен илимдемин, билимдемин деп эле анан алдыңда бирөө ошентип турса анан кызыкпай койсоң тейсонде анда кантип анан эмне деген жаратылыш, Кудай кандай сонун жаратыптыр деп өтүп кетесиң. Ошентип эле өтүп кете турган болсо анда жакшы болбойт беле. Жа, уксаң, бизчи бул адам тиккен чүпүрөккө ушунчалык маани берип, маңыз берип, ушул чүпүрөктөрдү бийиктикке теңеп көнүп калганбыз. Бирок эч качан мен сен азыр курткаңды көрүп, жаңкен да кымбаттаган турбай анан бул эмне экен деп мынтип эле. Бирок мен сен азирет, сен ар жагыңда көкүрөгүңдө кандай бала жатат, эмнени ойлонот, эмнени кыялданат, эмнени эңсейт. Мен көкүрөгүңдү тааныбай туруп эле курткаңдан эле жыйынтык чыгара албайм да. Ар бир book shouldn't be judged by its cover деген сөз бар да. Бул деген аябай маанилүү экен. Философиялык. Бул деген китеп мукабасынан таанылбашы керек деген сөз. Мукабасы укмуш, маанилүү болушу мүмкүн, а китептин маңызын, мазмунун окуй келе турганда супсак эч не о чем болушу мүмкүн да. Мындай болсо, китептин сырты анча эмес болушу мүмкүн, тытылган балким. Ичинде болсо, ушундай маанилүү нерсе жатышы мүмкүн. Адамдар, адам тиккен бул чүпүрөккө маани берип бүткөндү качан бүтөсүңөр? Эмне үчүн качан бул көкүрөккө үңүлгөндү, адамдын тереңин тааныганды, тамырын тартканды качан үйрөнөсүңөр? Мага ушул аябай кызык болуп атат да. Мисалы үчүн азирет, сенин сурооңо жоопта эмне үчүн дейм да, эмне үчүн? Макул, ана макул, ошо мусулман өлкөлөр бололук, ушинтип жабыналык, мынтелик, тинтелик. Бирок чет өлкөдө ачык-чачык жүргөн жерде эмне үчүн маньяктар анча биздикиндей көп эмес? Эмне үчүн педофилдер көп эмес? Эмне үчүн зордуктап анан момундай жапайычылык кыздарды ала качып барып анан макул болбосо өлтүрүп коюулар көп эмес? Эмне үчүн? Алар билим алат, алар окуйт, алар мыйзамды билет, алардын көзү, көкүрөгү, бардык нерсе ток. Биз момтип эле ачык көзбүз, көзүбүз тойбой атпайбы жаным? Эмне үчүн тетиги, эмне үчүн Афганистанда бачабаздар көп, педофилия көп, кичинекей балдарды зордуктоолор көп? Эмне үчүн андайлар көп анда аякта, айтчы мага. Эмне үчүн аялдын бул шоколадкасы дейм, эмне дейт бул кызыл ашыгы. Кызыл ашыгын эле көрүп калса эле тиякпаган баары эмне үчүн агып куюлуп калышат? Эмне үчүн? Мен ошол нерсеге акылыңар менен логикаңарды иштеткилечи деп атпаймынбы? Бир нерсени мээңерге монтип сиңирип алгансыңар да эреже кылып тутупчу. Андан башка чындык жок деп эле тырыша бересиңер. Бир китепти эмес, толтура китеп окугула да, ой жүгүрткүлө, анализдегиле көп нерсени. Эмне үчүн өскөнгө, өнүккөнгө, бийиктегенге, бай болгонго мындай неметпей атасыңар да? Кээде ойлойм да, ушундай жашоого свет жок, суу жок, баары кымбат, ошондой алкымы чоң афристери көп, чоңдорго биз татыктуу окшойбуз деп ойлойм да. Эгерде адамдар баардыгыбыз, сен өзгөрсөң, мен өзгөрсөм, бул өзгөрсө, баардыгыбыз өзгөрүп бийиктей турган болсок, биз өзүбүздүн деңгээлибизге жараша бийик адамды шайламакпыз. Жашообуз биз бийик, биз сонун жашоого татыктуубуз демекпиз да. Дебей атсак, демек сооп болуптур. Эмне дейм? Баягы эшегине жараша тушагы деген сыяктуу сөздү айтайын деген турбайсызбы? Түшүнүктүү. Анан эми чечингенден бөлөк башка чечингенден башка суроо берейин анда. Ажырашуулар көп аябай. Алардын сиз жакшы түшүнөсүз, ажырашуу дегендичи, бул теманы жакшы түшүнөсүз. Анан акыркы учурларда мына мен дагы сиздин темаңыз. Бул жөнүндө сиз сүйлөңүз деп элеби. Чындап эле мага жардам сурап кайрылгандар аябай көп. Барсаң, күйөөсү жок, 4 баласы же 5 баласы менен балдарын бага албай же өзү квартирасын төлөй албай кыйналгандар аябай көп чындачы. Мен өзүм мына практикада аябай көп күбө болом да бул нерсеге. Бул нерсеге билимсиздик, караңгылык. Анан экономикабыз. Какта экономика кое турчу.
мындай да Эмнеге ушул ажырашуулар көп болуп атты? Сиз өзүңүз жакшы билесиз ажырашуу темасынчы. Көбүнчө эмнеден улам? аял, мисалы үчүн аял. Кой, мен билим алайын, эртеңки күнү кандай болуп калат, өзүмдү өзүм жаным багайын, окуйун, чокуйун десе, иш табайын десе тейсон болот. Бир аял эрге тиерден мурун, эгерде эртеңки күнү эрим өлүп кала турган болсо, майып болуп кала турган болсо, башка аялды ээрчитип кетип кала турган болсо, таштап кетип кала турган болсо, жоопкерчиликсиз албай. Мен кантип өзүмдү багам деген суроону берип алыш керек биринчичи. Анан төрөп атканда биринчисин төрөдүң мейли макул. Күт да мындай ошо жашоо шарттын канчалык деңгээлде бийик деп атат. Жашоо шарттын бийик деди, уруксат мындай неме болду, анан экинчисин төрө, андан кыйын, андан укмуш жасап кетсең, пландап алып үчүнчүсүн төрө, анан демек аябай жакшы жашап атсаң, 10 баланы бага алсаң, күйөөңө ишенимдүү болсоң, же болбосо аялыңа ишенимдүү болсоң, 10ду төрөй бер. А бирок артыңда көчкө тепсе, эчтеке түшпөсө, анан эмнеге 5 баланы мындай ойлонуп, ар бир балаңардын тагдырын ойлонуп, мынтип жасаса болбойбу деп ойлойм да. Ар бир аял ойлонсун деп айтам да. Аялдар сураныч, айтса эле айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болосуңар да. Күйөөгө тиерден мурун сөзсүз билим алгыла, күйөөгө тиерден мурун сөзсүз иштеп, жумуш ордуңарды даярдап алгыла. Көз карандысыз болгула, экономик, финансылык жактан, экономикалык жактан көз карандысыз болгула. Бардык жактан эгерде көз карандысыз боло турган болсоңор, сый болот. Жолдошуңар менсиз эмне кылма эле бул анана деп мындай тебелеп тепсебейт. Ар бириңер өзүңөрдүн укугуңарды билсеңер, ар бириңер өзүңөрдүн ордуңарды билсеңер, жашоо турмуш жакшы болот да. Бизде адамдар өзүн өнүктүрө элек деле эптеп-септеп өзү жарты адам кезде башка жарты адамды илештирип алат да, эки жарты бир бүтүндүккө келе албай эле эсе кое берет. Эгерде мен азыр өзүмдү өстүрүп, өнүктүрүп, мен кыйын болуп алсам, жалгызга мындай канагат алып, жалгыздыктан ырахат алганды билсем, башка киши менен турмуш куруп калсам, мен өзүмдүн деңгээлиме ченеген тең-теңи менен тезек кабы менен ошондой бийик адамды табам. Ошондой өсүп өнүккөн, өзүн толуктаган толук адамды табам. Анан экөөбүз бириккенде экөөбүз тең бактылуу болобуз да. Анан тиги дагы жарты, бул да жарты, андай болбойт да. Ошон үчүн айтат элем, адамдар турмуш курууга шашпагыла, өзүңөрдү өстүргүлө, өнүктүргүлө, же болбосо турмуш курсаңар да өсүп, өнүгүп, чогуу момтип аракет кылгыла дейт элем да. Макул. Ошентели анда. Сиз азыр эми постторду жазган постуңузга караганда көбүнчө ушул өзүңүздү издөө, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшүү, өзүңүздү таануу, өзүңүздү табуу боюнча аябай көп мындай пост жазасыз да. Мен өзүмдү кээде таап атам деп жазасыз, кээде мен андай эмес, мындай экенмин деп жазасыз. Дагы деле өзүңүздү издеп атасызбы же өзүңүздү таптыңызбы? Анан кантип издеш керек? Каяктан издеш керек? Тоолордон издеш керекпи же адамдардын арасынан издеш керекпи? Ошол издөө жолун дагы айтып койсоңуз. Мен ажырашкандан кийин мен киммин деген суроого жооп бере албай койдум. Мен эмнени каялданам, мен эмнени каалайм деген суроого жооп бере албай койдум. Тегерегимде карасам, досторум да жок экен, тууган уруктарым менен деле катышпаптырмын. Мен коколой баш менен калыптырмын. Мен киммин деген суроо берген. Бүт жоопкерчиликтин баарын, бүт неменин баарын күйөөмдө болчу дагы. Анан бүт кыялдарым, келечегим бүт күйөөм менен байланыштуу болчу. Күйөөм кылат деп жүрө берчүсүз, э? Күйөөм минтет, күйөөм тигинтет. Сетте акча төлгөн жүрбөймүн. Несин айтасың? Анан такыр нөлдөн мен аябай ушунчалык ыраазы болом да, рас эле ошондой учурга туш болуптурмун, рас эле ошол нерседен өтүптүрмүн дейм да. Эгер ошол күндөр болбогондо азыркы күчтүү Назира болмок эмес. Өзүн кара жанын өзү баккан Назира болмок эмес. Анан
ошол учурда мен кимин дегенде такыр суроо таппай атып мында немелерге бара баштадым, тренингтерге бара баштадым, психологторго бара баштадым, ар кандай китептерди окуй баштадым. Иши кылса эле издеп баштадым да, мен каяка баратам, мен жолумду мындай туманда жоготуп алдым да. Мен каяка баратам, эмне кылып атам деп эле жанындагыларды мынтип издей бердим. И көп китеп окуган мага аябай жардам берди. Анан акырындап тааный баштадым, эмнени каалайм, миссиямды таап баштадым. Назира кандай кыз деген суроого жооп бере баштадым. Назира эмнеге төрөлдү эле бул дүйнөгө дегенге жооп таба баштадым. Назира эмнени каалайт дегенге жооп таба баштадым. Ошо элементарный ошол суроолорду өзүбүзгө өзүбүз бербейт экенбиз да. Чындап көпчүлүк адамдар бүгүнкү күндө мындай өзү эмне каалап атканын түшүнбөй, адашып жүргөндөр көп чынындачы. Анан ушинтип өзүңүздү издеп атасыз дегенде таптыңызбы ошону же табайын деп атасызбы? Албетте, эми мен айтпайм 100% мен өзүм таптым деп. Жок, но көп нерсени таптым. Көп суроомо жооп таптым. Мен эмнени кааларымды таптым, кыялданарымды таптым, эмнеге жаралганымды таптым. Баарын эле көп эле таптым. Бирок дагы мен баарын кыйратсам мен чокко жеттим деген нерсе болбойт, анда прогресс өсүп токтоп калат. Ооба, ошон үчүн мен дагы изденип, дагы казынып, жашоонун мен билбеген укмуш сонун сырлары бар. Ошонун мындай калгасын ачайын деп турган кезде, анан ошол нерсенин баарын YouTube каналым аркылуу берем, өзүм баскан жолдун баарын жөн эле ойлордо жазам, аны китеп кылып жазам. Аны кинолорумда балким чагылдырам. Элге бир нерсе кылып сиңиргенге аракет кылып атам да. Балким ошо жылаңач сүрөттөрүмдүн дагы роз ыйпасы элге сиңип калса дейт. Анткени ошондой момда быдыш дегендечи, элдерим бар, оми бул эмне деп бүт баары сагаттап алышат экен да. Анан сен мындай сырткы оболочкаңа баа берип, ой шерменде жабап деп аткандар ички жан дүйнөңдүн сулуулугун көргөндө аябай мурун жек көрсө канчалык бийик деңгээлде болсо, жан дүйнөң сулуулугун көргөндө ошончолук терең деңгээлде сүйүп калган адамдар болот экен. Көп жанагындай быдыштардан кийин үйрөндүм да. Ошон үчүн азыр жек көрүп, сөгүп, ашатып аткандарга маани бербегенимдин себеби алар бир күнү сизди сүйүп калышат. Учуру келет, мени жакындан танып, жан дүйнөмдү тааныганда аң сезими, көз карашы өзгөрөт. Назира эже, мен сизди мурун өлө жек көрчүмүн, азыр сиз мени ушундай оңдоп атасыз, сиз мени башкандыкка бурдуңуз, мен сизге ыраазымын деген каттар мондай да. Ошон үчүн мен аларга азыркы хейтерлериме мен эмнеге жооп бербейм, эмнеге алар менен чырылдашпайм, анткени убакыт берем. 1-класстагы бала менен университетти бүтүп аткан баланын айырмасы эки башка да. Сен университетти бүтүп аткан бала 1-класста энең эмнеге түшүнбөй атасың деп туруп тепкилеп салса болбойт да. Ошон үчүн анын өсүшүнө, аң сезим жетилишине уруксат берет. Түшүнүктүү. Üşüгөн жоксузбу? Өлө üşүп атам. Üşүп атасыз. Колуң жылып экен, ушу кармап турайынчы. Ооба, кармап туруңуз. Сен жыргап тур. Назира эженин колун кармадым деп. Ооба, бүгүн уктабайт. Если что деп. Бүгүн мындай эле жыттап жатса. Эме сиз акыркы постуңузга чейин жаздыңызбы же акыркысында жаздыңызбы? Кесиптештерим 200-дүүлүк кылбагыла, кылгылыкты кылып коюп, кылжууп жип менен бууп коюп, анан эми түштөн кийин мага акыл үйрөтпөгүлө деген сыяктуучу. Анан эми муну элдер түшүндү, кимдин дарегине, ким кандай сөздөрдү айтып атат дегендердичи. Анан чындап эле бул нерсени кандай кабыл алдыңыз, мындай жеке өзүңүз? Эми ал дагы деңгээлге жараша экен. Түрк тилинде her koyun kendi bacağından asılır деген söz var da. Бул деген бир кой өзүнүн шыйрагынан асылат деген сөз да. Кудай алдына барганда сен өзүнчө жооп бересиң. Мен жок эле жооп бересиң да. Мындай ака мен эрчи болбойм да, азирет сага отвечал болуп берем депчи. Мен өзүм Кудайга барганда өзүм жооп берем. Ар бир жоопкерчилик менин мойнумда. Сен куда лезешь деген келет да. Сен ишиң эмне? Айлана ишиң эмне? Мен иштетип ойноп отуруп турчу деген келет да, ойчу. Анткени
өзүнүн ишин укмуш кыйрап жасап салгансып, өзү тим эле укмуш идеалдуу боло калгансып эле башка кишини идеалдуулукка чакыра берет да. Мен мисалы үчүн алар жасаган нерселерди басып өтө элекмин. Алар кетирген нерселерди мен кетирип көрө элекмин. Алар ос тийген нерсени мен ос тийип көрө элекмин. Анан эле алар бүт жашоодо болчу нерселердин баарын көрүп жасап алышып эле анан эртеси күнү эле эмне бир чүпүрөк кийсе эле акылдуу болуп кетеби же ыйман бүтүп калабы, я түшүнбөйм да ал нерсени. Ооба, мен жылаңачмын. Бирок жан дүйнөм абийирим дагы жылаңачтай келсең дал ошондой эле көрүнөт дейм да. Эми мындай эжеке, биздин Кыргызстан, кыргыз мамлекети мунун жарандарынын 80% бул мусулман адамдары. Сиз деле мусулмансызбы? Билбейм. Чынында эле билбейм. Сиз кайсы динди карманасыз мындай? Мен дин карманбайм. Ишеним кайсы неме аркылуу? Эгерде бисмилла десем мен мусулманчылыкка киремби? Эми мусулманчылык лайлаханы айтканда мен мусулман боломбу? Ошо сиз өзүңүз ар кимдин өзүнүн жана ишеними болот го, иманы. Ошону менен ошол аркылуу анан кайсы динди карманып атканы же чокунасызбы, же сиз эмне аркылуу сыйынасыз? Же мындай буддасызбы, эмнесиз? Жок, эл Куран окуса кошо жаям алаканды. Машинеге түшүп атканда бисмилла деп коем. Бирок ушул бир эле бисмилла үчүн эле мен мусулман болуп каламбы деп ойлойм да. Эми мусулмандын өзүнүн эрежеси бар. Ал эмне мусулман? Мен мисалы үчүн бир дин өкүлүн чакырып алып, ушул нерсени сурагым келет да, мен ошондо мен киммин дегим келет да. Мен мусулман болгондо, мен эмне болгондо мусулман болуп калам дейм да. Мисалы үчүн Японияда дин тутунбайт көбүн эсе. Диндиге басым жасаган өлкө эмес. Бирок аякта бир да мындай кылмышкерлер же болбосо коррупционерлер же болбосо педофилдерди же зордукчулдарды көрбөйсүң да. Бардыгы чыныгы мусулмандык нерсе менен жашашат. Эгерде 5 мал намаз окуп, орозо кармап, анан сакал-бакал өстүрүп, анан жана антип чүмкөнүп алып, анан эртеңки күнү өзүнүн кызын зордуктаса, өзүнүн аялын төпөштөсө, же болбосо оозуна агыт кирип карет чыкса, мен андай мусулман болгум келбей атат. Андай мусулман болгум келбей атат мен. Мен мусулман деген эмне? Мен түшүнүгүм жок. Ал эмне, ал кандай адам болот? Мен урдабайм, мен киши өлтүрбөйм, мен бирөөнү жамандабайм, мен бирөөнү жек көрбөйм, бирөөнүн жамандыгым көкүрөгүмдө жок болсо, эгер анда мен мусулманмынбы? Эгерде мен эч жамандык иш жасабасам, көңүлүмө кир жугузбасам, бийиктегенге өскөнгө аракет кылсам, көп китеп окусам, мен мусулманмынбы? Анда тиги экөөбүз, тиги мусулман менен менин кайсынысыбыз Кудайга жакынбыз? Кеп ошондо да. Сиз жанагы кандай карайсыз анда мындай аркы дүйнө дегенге ишенесизби? Тозок, бейиш дегенге? Ишенбейм. Тозок, бейишке ишенбейм. Мен ишенем. Өлгөндөн кийин эмне болобуз деп ойлойсуз? Өлгөндөн кийин жаныбыз кайсы бир жака учаттыр, балким реинкарнация болуп кайра төрөлөттүр. Аны дагы ойлонгум келбейт. Мен азыркымды ойлонгум келет. Мен ал тиякты көрүп келген эмесмин. Көрүп келген кишилер менен да сүйлөшкөн эмесмин. Эч ким билбейт аякта эмне бар экен. Мен бүгүнкү азыркы учурумда аябай жакшы жашагым келип атат. Мен бейиш деп ушул жакты эстейм, билем. Мен ойлойм, тозок дагы, бейиш дагы ушул жашоодо деп ойлойм. Мисалы үчүн төмөнкү катмардагы энергиядагы адамдар бар. Алар дайыма сөгүнүп жүрөт, алар дайыма кыжырданып жүрөт, жек көрүп жүрөт, бирөөгө жамандык жасап, уурдап, өлтүрүп жүрөт. Ошол катмардын жашоосу тозок деп ойлойм. Ошолор тозокту жашайт деп ойлойм. Бийик катмардагы адамдар бар, өзүн өнүктүргөн, өстүргөн, билим алган, элдерге жакшылык каалаган, көкүрөгүн ачсаң тим эле айнектей таптаза болгон адамдар бар. Мен ошолорду бейиште жашайт деп ойлойм. Анткени жек көрүү, таарыныч, бирөөгө жамандык каалоо ушунчалык ылай кир нерсе, силер ушунчалык ылай кир нерседе жашап атсаңар, демек силер тозоктосуңар. Жашооңорду дагы ошондой ылай кир нерселерди чакыра бересиңер. Сиз өлүмдөн коркосуз, коркпойсузбу? Өлүмдөн коркпойм. Мен өлүмгө дайым даярмын. Анткени Кудай менен беттешкенге даяр адам өлүмгө даяр.
Анткени Кудайдын алдына барганда мен Кудай кечирип койчу, мен бетим тызылдап атат. Мен момну жасабай калдым деген нерселерим жок. Мен апам көкүрөгүмдү кандай таза жаратса, ошондой бойдон кир сактабай, чаң жугузбай канга аябай ооба болот кээде пендечилик. Бирок колман аракет жасайм. Кудайдын алдына барганда мен Кудай Бирок сиз Кудай бар экенине ишенесиз? Ишенем. Кудайга ишенем. Кудайга ишенем. Динге билесиңби, мен динге ишениш үчүн исламды дагы жана неме бүт ар бир Библияны дагы жана башка бар бир нерсени ал тургай дин эмес деген буддизмди дагы кыргыздар теңирчилик деп, но кыргыздардын түпкү касиетин, философиясын дагы бардык жактан изилдеп, көрүп, өзүм салмактап, өзүм мостейип, даамдап көргүм келет. Ошондо гана ислам экенин, тием экенин жыйынтык чыгара алам. Мен ал дүйнөлөр тааныбаган үчүн жыйынтык чыгарбайм азыр. Бирок азыркы тапта Кудайга аябай ишенем. Кудайды ушунча сүйөм, жана андан коркпойм. Корку деген нерсени ти жаман көрөм, коркунуч, жаман сезим. Жазганам. Туурасы, туура эмес жасап албайын деп жараткандан жазганам. Кудайды сүйөм. Коркуп, титиреп, анан мен анын кулумун дегим келбейт, кулда болгум келбейт. Кулда жаман сезим. Мен Кудайдын кызы болгум келет, Кудайдын эрке кызы болгум келет, тайраңдап жакшы көргөн, сүйгөн. Түшүнүктүү. Анан эми Назира эже, сиздин мындай сизге бүгүнкү күндө сүйүүсүн арнаган мырзалар барбы мындай? Эми Instagram, Facebook'тан арнагандар көп, бирок мындай жашоодо гүл жиберип үйүңүзгө бир жерден жолугушууга чакырып, свиданияга деп коет го. Ошондой болобу? Мен башында аябай көп болчу да, анан элдин баарын эле, чалган кишинин баарын эле сөгүп ашатып атып. Мен аябай жаман көрөм мындай телефон чалып алып тааныша албайлы дегенди. Ушундай жаман көрөм. Өлө кадимкидей эле эркекче сөгүп туруп эле коюп коем да, анан блокко тыгып коем. Түнчүндө жазган кишини да тежик көрөм. Саат 9-дан кийин мага вообще жазбаш керек. Иши боюнча болсо күндүз жазыш керек, жана WhatsApp'ка жазса ар бир тишимден ден соолугун сурабай, мындай сразу жумуш. Иш менен эле жазыш керек да, мындай өтө мындай немен ашыкча нерсени жаман көрөм. Мен эмнени жакшы көрөм? Атайын жолугушууга жол таап, оригиналдуу подход жасаган эркекти жакшы көрөм. Анан мээси иштеген эркекти өлө сүйөм, агып калам да. Чын, мындай интеллектуалдык, өлө акылдуу болгон эркектер болот го. Анан мындай менден бийик болуш керек, ал акча тапканды билиш керек, ал деген укмуш башкача эркек болуш керек да, мага жагыш үчүн, көңүлүмө жол табыш үчүн. Мындай неме көп деле мындай эркек кишини карап немете бербейм, мен ишим жок да. Ошондо эркектер барбы эми мындай? Ооба, эмнеге жок бар да. Анан турмушка чыгуу план кандай эми? Сиздики эми өзүңүз азыр жашсыз, мисалы, чырайыңыз дагы деле сынында дегендей. Анан кандай пландарыңыз бар эми алдыда? Турмуш шартында өзүңүздү таанып атасыз бүгүнкү күндө, кишилерди таанып, мындай психологиялык жактан да бир топ билимиңиз, көп нерсени билесиз дегендей. Турмуш куруу. Турмуш курууга азыр шашпай элемин. Шашпай бир 60ка жет. Тайып калганда темде койсун. Ти операторуң арга жатып алып. Арга жат. Үмүттү сындан шашпай эле десеңиз, жаңатан бери кызыгып атты. Болбой калды. Болбой калды. Анан деген турмушка эмнеге шашышат билбейм, түшүнбөйм, актым эмне. Жок эми шашканда эмне? Дагы мындай бала төрөйүн, бала жытайын деген. Эмнеге бала эмне сөзсүз эле туруш керекпи? Эмнеге багып алса болбойт? Анда багып алайын деген ойлоруңуз барбы? Бар. Кичинекей бала эмес, но чоңоюп калган баланы эмнеге болбосун? Могу операторум багып албайсың. Анда эле багып алам. Сонун бала экен жок. Сонун бала. Ооба. Мындай эне болуш үчүн сөзсүз эле эмчегиң берип анан көчүңөн чыгыш керек эмес. Көчүгүнөн чыгарып туруп эле таштап кеткендер канча көп болуп атат. Ал деген энеликке жатпайт да. Энелик жана мышыктын балдары мыйолоп мындай жалгыз калып калганда эле иттер сүтүн берип асырап алат го. Энелик деген ал жоңга энелик адамдын
жан дүйнөсүнө бүткөн нерсе. Аялга же бүтөт энелик, же бүтпөйт. Ошон үчүн энелигиң бар болсо бүтүн дүйнөгө эне боло аласың да. Эмнеге мындай ойду алып эле бул баттыраак эптеп эрге тийип анан эрге төрө дей бересиңер. Антип эптебей эле эмне үчүн мен эрге тийишим керек? Эгерде ушундай жалгыздыгым жагып атса, жакшы адамдар болуп атса, эмнеге мен жаным талашып эрге тием деп. Эмнеге ал чек болушу керек? Эмнеге штамп коюлуш керек? Тийди деген. Эмнеге шакек тагынат? Мындай тагынбай деле ал башка өлкөдө жашап иштесе, мен башка өлкөдө жашап иштеп эле эрде катын боло берсек болбойбу дейм да. Жок, бир эле мондо ракурстан карабайгандычы, анан ар бир нерсеге ар башка ракурстан караганды үйрөнбөйлүкпү кыргыздар дебейсиңби? Чында. Ошондо сиздин ракурсуңуз каякты карап атат? Турмушка чыгасызбы же чыкпайсызбы? Элдерге айталыбы, айтпайлыбы? Кастинг жарыялайлыбы же жарыялабайлыбы? Азирет, үйлөнбөй эле койчу, пожалуйста. Мен эле тийбей эле коюнчу. Өлүп кетпей жалгыз жашаган жакшы да. Жалгыз жашаган эмнеси жакшы? Иттей сондай. Жалгыздык бул бир гана Кудайга таандык дейт да. Анан жалгыздык адамга таандык. Мисалы, уйдун дагы эркеги болот дегендей, баласы болот уйдун дагы. Эркеги болгон жакшы. Иттин дагы. Уйдун да. Уйдун постоянно эркеги жок да, албай. Эмне болгон күндө дагы эркеги бар. Бухал жаныбарды кылайган эле жасап коюп кетти, эрет баласын багышпайт да. Но бирок жалгыз деп атпайсызбы? Ичим ооруп калды. Аккуулар түгөй болушу мүмкүн, карышкырлар түгөйлүү болушу мүмкүн. Баарын түгөй болот да. Жок, жаратылышта баарыныкы боло бербейт. Жана букадай эле сыйтып коюп кетип калгандар да бар да. Кандайлар бар да. Ал эми бука да алчы. Бирок адам демек жаратылышта ар бири түгөйү менен болуш керек деген нерсе жок экен да. Мисалы ушундай түшүндүрүшөт да, адам ата болгон, обо энебиз болгон депчи. Алар түшүндүрө берет да. Балам айткандай, мама, адам ата менен обо эне жүздөрү ак болуп атса, мындай кара терилүүлөр каяктан чыгыптыр деп менден сурайт го. Билбейм балам дедим да. Түшүнүктүү. Болду анда кеттик. Ушуну билейин деп келгем. Öyle güldüm Кудай ашык кылсын. Сонун болду. Üşüdüңүз окшойт, Üşüдүм, тоңуп калдым. Сен менин тоого алып чыгып алып üşүттүң, ысык чай бербейсиң же. Азыр ысык чай ичебиз. Жана берген мантың тоңуп калды. Азыр чай ичебиз. Эми мындай, немесин айта кетпейсизби мындай? Күч ноктасынбы? Аягын айта кетпейсизби мындай неме? Уландысы баар деген сыяктуу мындай. Дагы сүрөттөр чыгабы, видеолор чыгабы? Кандай сүрөттөр чыгат дагы? Дедиңби? Мен YouTube каналдарымда окмуш сонун долбоорлорду жасайм. Элдин аң сезимин өстүрөм. Жөн эле ойлорумда элдин аң сезимин өстүрөм. Жөн эле ойлор китебим түгөнүп калып, элдер тыта берип, кайра бастырып чыктым. Эми буюрса, түшүнгөн, билген адамга мен ополтодо иш кылып атам деп ойлойм да. Түшүнбөгөн адамдар кааласа кийин түшүнүп алаттыр, каалабаса түшүнбөй деле койсун. Ал нерседен менин ысык сугум жок. Бирок менин мойнума түшкөн озипаны жасай берем, чыгара берем, элди өзгөрткөнгө аракет кыла берем. Анан агым шашпай акса деле мейли, разымын. Сиз ага бересиз. Анткени артында бир армия бар да. Айтбекова ич кийимин башына кийип алса деле артында тура бергенчи, докансаларым бар да менинчи. Ооба. Бирок ал докансаларым аябай билимдүү докансалар. Философия, кандай философия, психология ыргытсаң, тим эле мүлжүп жеген докансаларым бар да. Кандай гана оор темада проект, маек жасабайын, ошону баягы аябай сиңирген докансаларым бар. Ошон үчүн ошол маанилүү, ушундай көп нерсени түшүнгөн, билимдүү катмар көрманым болгон үчүн анча-мынча майда чүйдөлөргө мындай маани бербеген. Кылыңызга иш аябайт. Кылымга иш аябайт. Жакшы анда.
Анда ийгилик ошо доконцаларыңыз менен сиз дагы өзүңүздүн максатыңызга жетиңиз. Кудайым буйрса. Ийгилик каалайбыз. Лазым. Мен да үшүй баштадым, сиз да үшүй баштадыңыз. Ооба. Көрүүчүлөр эч качан үшүбөсүн. Баардыгыңыздарга жылуулук каалайбыз. Аябай инстаграмды жылтып туруңуз, жанагындай Ысытып турайын, ысытып туруңуз, тердетип туруңуз. Ийгилик эмнеси болсо дагы өзүңүздүн жөн эле ойлоруңуз менен элге бөлүшүп, кимдир бирөөнүн көз карашын өзгөртүп, кимдир бирөөгө жаңы нерселерди ойлондурганыңызга, жаңы ой бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Келгениңизге, убакыт бөлгөнүңүзгө рахмат. Жалпысынан биздин ошол сизге, сиздин доконцаларыңызга жана сиздин хейтерлериңизге бир кайрылуу. Мен хейтерим болобу, артымдан ээрчиген жакшы адамдар болобу, баарыңарды жакшы көрөм. Силерден жек көрүү келеби, сүйүү келеби, мен силерге айтор сүйүү жөнөтүп турам. Анан ошол Кудайым буйрса баар бирибиз бир эле ракурстан карай бербей, жашоону ар кайсы ракурстан караганды, бирөөнүн чындыгы, өзүңдүн чындыгыңды эле таңуулай бербей, бирөөнүн чындыгын кабыл алганды дагы үйрөнөсүздөр деген ойдомун. Бүгүн пайдалуу эфир болдубу, Азирет? Пайдалуу эфир болдубу? Эгерде пайдалуу болду десеңиздер, анда комментарийге сөзсүз түрдө пикириңиздерди калтырыңыздар. Биздин эфирге фильм уже чайнала баштады, үйүшүп. Биздин каналга катталып, видеону башкалар менен бөлүшүп, лайк коюп, кандай унутпаңыз. Анан биз сизге ар дайым ушундай кызыктуу адамдардан интервью алгандан тажабайбыз. Силерге жаңы нерселерди тартуулаганга биз ар дайым даярбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнгө чейин саламатта, сак туруңуздар. Görüşkünce.